Мен атайлап айтпай келдим. Бир көрөйүн депчи. Анткени интернетте маалыматтардан окуп атам да, ушунчалык очередь көп. Азыр бул жерде бир аксакал айтты, бир жумалап отурам депчи. Бүт эле региондордо ушундай болот. Өзгөчө Бишкекте 1,5 миң, 2 миңден күнүнө элге кызмат көрсөтүп атат. Бирок бир күндө, 2 күндө башка айылдардан келгендер да бар да пропискасы. Ошого биз азыр жакын жерде шаардын борборунан бир чоң имаратты чечип атабыз. Ошол жерде жана ЭБДнын справкасы бар го? Ал да ошол жерден аласың. Анан келечекте жанагы патент башкаларына баарын ошол жерде кылсак, келген киши максимум жарым саатта чыгып кетишкен. Туура. Бүгүн дагы аз, болбосо башка күндөр вообще батпай. Ошол жерде жетекчиси болсо, эмнеге очередь болот? 2 жумалап, андай болбош керек. Биздин эң биринчи милдет ушу элге тейлөөнү жеңилдетиш керек. Ошон үчүн сизди ушул жерге жетекчи кылып отургузган 1 жылдан бери. Ушул жерде кирип чыгып сурап, кабинетте жашын отурбай, чыгып түшүндүрүш керек да. Жок, маал чыгып туруш керек да. Эмне Маал эмес, эмне болот? кабинетте отурбаш керек. Туп-тура айтат. Могу эжелердей болуп Токтогулдан келсе, 2 айнап жүрсө, туп-тура айтат. Кабинетте жабынып алып, VIP залга отурсаңыз, анда мындай жетекчилер иштебеш керек. Бул жалпы карапайым элдин атынан мына кайрылууда сизге, именно лично сизге. Бул карапайым эл ушундай жерге жагыңыз эле ушул паспортко эмес. Башка жерлерге барганда да, больницаларга барганда, поликлиникага барганда, абдан жаман очередь. Тимге айлабызды кетирет.